Мен ар дайым садака кылат элем дейт. Берген биринчи садакам ал адам ууру болуп чыкты дейт. Берген биринчи садакам алган адам ал ууру экен деди. Адамдар ууруга садака бер деп ар кимиси айтышты, бирок Кудайга оюм тууралап койдум дейт. Экинчиден, экинчи жолу садака кылсам, ал адам зинакор, туура эмес жолдо жүргөн адам экен. Адамдар зинакорго садака берилиптир деп айтышты, бирок мен Кудайга оюмду тууралап кое бердим дейт. Үчүнчү жолу садака бердим. Ал адам бай экен. Байга садака берипмин дейт. Ал бай адам болуп чыкты дейт. Адамдар ошондо дагы айтышты, бул бай экен, байга садака берилди деп айтышты деди. Бирок Кудайга оюмду тууралап койдум. Бирок ошол күнү түндөсү уктаган кезимде түш көрдүм. Сенин берген садакаң ууру адамды туурулукка баштады дейт. Уурулук кылбай койду ал берген садакандан кийин. Ал эми экинчи берген садакаң зинакор, арам жолдо жүргөн адамдын өзүн тосту дейт. Берген акчаң аны арамдан тосту дейт. Ал эми үчүнчү берген бай адамга берген садакаң башкаларга муктаж болуп турган учурда бай болсо дагы берешендикти үйрөттү дейт бай адамга. Ооба, урматтуу мусулман биртогон, садака маселеси чындап айткан учурда бүгүн оорулар көп, авария, кырсыктар көп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам садака балени кайтарат, бергиле деген. Ошондуктан бүгүн көп балелер келет, башка проблемалар келет, ошого чейин 5-10 сомдон садака берип турсаң, ошол келбейт эле деп балким мен ойлоп калам ошону. Балким келбейт эле ошол оору кырсыктар, балелер. Сен эгер 5-10 сом садака берип турганыңда. Жаатканда аскерлерибиз дагы нок таласында атайын ошондой сызыктарды, кызыл чекиттерди коюшат. Кызыл чекиттердин ортосуна уруш керек. Ок менен, найза менен, башка менен дегендей. Ошол сыяктуу дагы садака ушундай нерсе, урматтуу мусулман биртоганым, качан өзүнүн чыныгы ээсин барып тийгенде, чыныгы өзүнүн муктаж адамдын ээсине барып тийген кезде, зекет болобу, садака болобу, өзүнүн чындап ээсиге, муктажга жетип барган учурда, ал садака чыныгы садака болот. Андан көп балени тосот бул. Бүгүн калпчылар, алдамчылар дагы көбөйүп кеткен. Алардан абайлаш керек. Оозундагы алтын тиши бар, үйүнөн 1 миллион, 2 миллион акчасы бар. Анан дагы эле кайыр судап кесип кылып алгандар бар. Булардан Кудай сактасын.